Министр Амкадыр Бейшеналиев курдуруп жаткан көп кабаттуу батирлерди үйү жок дарыгерлерге бекер берем. Саламаттык сактоо министри Амкадыр Бейшеналиев өз каражатына дарыгерлер үчүн үй курууну көздөөдү. Бул тууралуу ал массалык маалымат каражаттарына билдирди. Министрдин айтуусунда үй бүлөсүнө караштуу Ысык көлдө жайгашкан 130 коттеджди сатып учурда ал каражатка мамлекетке иштеп, бирок үй-жай алабагандарга бекер бермекчи. Коттедждерди уулумду сатууну сунуштаган, бизде 15-20 миллиондой акча бар. Баарын элиме короткум келет. Эми дарыгерлер үчүн 148 батирлүү үй салайын деп жатам. Муктаж болгондорго үй жокторго таратам. Совет жана Донецкий көчөлөрүнүн кесилишиндеги салынып жаткан үй, ал жерде түрк фирмасы куруп жаткан. Мен алар менен жарым жылдан бери сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатам. Ал жерди сатып алышты, $2 миллион коротушту. Бүгүн Туркияга учуп, кечинде жолугушуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, канча айтса ошончо акча берип курулушту улантып жатам. Мен көптөн бери дарыгерлерге жардам берип келем. Болгону батирлеримди дарыгерлерге, артисттерге, комузчуларга белекке берем. Мен Кыргызстандын эң бай адамдарынын биримин. Кече травматология бөлүмүн ачып, оңдоп түзөгө $1 миллион. Азыр алтын балалыкты жасап жатам, $10 миллион жакын акча короттум. Саламаттык сактоо министрлигинен акча албам, жада калса айлыгымды да хирург болуп иштеп жүргөндө акча албадым. Карылар үйүнө жана башкаларга котордум. Мага 20-25 миң сом айлыктан эмне кереги бар, деди Амкадыр Бейшеналиев. Элге үй алып берүүнү убадалаган Бакыт Алиев кармалды. Үй алып берүүнү убадалаган S-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси Бакыт Алиев убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Көпчүлүк жарандал бул кооператив тарабынан убадаланган үйгө жетпей, укук коргоо органдарына арыз менен кайрылышкан. Бул туурасында Ош шаардык милициядан билдирди. Маалыматка караганда, кала милициясынын Ош шаарынын аймагынан жарандарга үй алып берүүнү убадалап, бирок аны аткарбастан алдап жүргөнгө шектүү катаруу S-Line коммерциялык эмес турак жай кооперативинин жетекчиси 1994 жылы туулган Алиев Бакыт кармалып Кырсейсатка убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бүгүнкү күндө аталган кооперативден жабыркаган 24 жарандардын арыздары бар. Алар өз арыздарына аталган кооперативге кирүү үчүн адегенде 218 миң сом төлөп, андан соң ай сайын ала турган үйүнүн кооператив тарабынан белгиленген сумманы процентин төгүп турушкан. Жабырлануучуларга келтирилген сумма бүгүнкү күндө бир нече миллион сомдон ашкан. Эл чындыкты билсин. Айрым элчилер Садыр Жапаров менен жолугушууга улуттук кийимчен келип талкууга алынды. Өлкө башчы Садыр Жапаров кечээ 15 мартта 21 өлкөнүн элчисинен ишеним грамоталарын кабыл алды. Президенттин администрациясынан кабарлашкандай, ишеним грамоталарын Германиянын, Албаниянын, Мексика Кошмо Штаттарынын, Мавритания Ислам Республикасынын, Норвегиянын, Таиландтын, Латвиянын, Эфиопиянын, Йемендин, Италиянын, Бельгиянын, Босниянын, Гервациянын, Гананын, Румыниянын, Эстониянын, Доминика Республикасынын, Канаданын, Түндүк Македониянын, Испаниянын, Грек Республикасынын, Бириккен Араб Имараттарынын элчилери тапшырышты. Президент менен жолугушууга келгендердин арасында өздөрүнүн улуттук кийимин кийип келген элчилер да бар болду. Алардын сүрөттөрүн көргөн социалдык тармактын колдонуучулары улуттук кийимчен келгенин жакшы иш деп талкууга алышты. Эл чындыкты билсин.